Садыр Жапаров мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга кол койду. Бишкекте жасалма диплом даярдоо менен алектенгендер аныкталды. Тазалык ишканасынын башчысы алмашты. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта мыйзамдын максаты ресурстарды натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу жолу менен көп пайдага жетүү болуп саналат. Мыйзам мамлекеттик сатып алуулардын жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө жана коррупцияны минималдаштырууга багытталган. Мында мамлекеттик сатып алуулардын 4 методу каралган деп жазылган. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын уставдык капиталга катышуу үлүшүнүн 50%дан ашыгы мамлекетке таандык болгон акционердик коомдордон, анын ичинде алардын туунду чарбалык коомдорунун сатып алуулары мыйзам менен жөнгө салынбай турганы белгиленген деп көрсөтүлгөн. Бул мыйзам долбоорду Жогорку кеңеш 6 апрелде кабыл алган. Анда айрым депутаттар буга каршы чыгып, мамлекеттик компаниялар урук туугандарынан сатып алууну жүргүзө баштайт, коррупция күчөйт деп сындап чыгышкан. Бишкек милициясы шаардагы кеңселердин биринде жогорку жана орто билим тууралуу жасалма диплом даярдаган 2 адам аныкталганын билдирди. Тинтүүнүн жүрүшүндө орто кесиптик билим тууралуу 47 жасалма диплом табылган. Ошондой эле 40ка чукул ар кандай мамлекеттик мекеме органдардын, жеке ишканалардын, нотариустардын мөрү болгон. Ошондой эле компьютердик техникалары дагы алынган. Ой, какой кошмар. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголду. Сот шектүүлөрдүн бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгарды. Улуттук коопсуздук комитети ушул жылдын январь айынын аягында мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдорун текшере баштаган. Жана бул өнөктүк 3 айга созуларын билдирген. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жамалбек Рысалиев тазалыктын башчысы болуп Султан Алыбаев дайындалганын билдирди. Ал бул тууралуу аталган ишкананын жумушчуларынын нааразылык акциясында айтты. Жаңы жетекчиге тазалыкчыларга дем алыш күндөрү иштегени үчүн айлык акы төлөп берүү маселесин чукул арада чечүүнү тапшырган. Довольно-таки неплохо. Очень приятно. Тазалыктын айрым жумушчулары 15 апрелде митингге чыгып, жетекчиси Азат Сагыновдун иштен алынышын талап кылышкан. Алар бул тармакты билген адамдар башкарышы керектигин айтып, жетекчилер тынбай алмашып жатканына нааразы болушкан. Ошондой эле коопсуздук маселеси каралбай, машиналарга тетиктер алынбай жатканына жана айлык маселеси жакшы чечилбей жатканына даттанышкан. Эскерте кетсек, Азат Сагынов тазалыктын башчысы болуп былтыркы жылдын аягында дайындалган. Ал нааразы болгондордун дооматтары тууралуу азырынча үн каткан жок. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.